Кымбаттуу уктурлар, биз сүйүнсөк болот. Бүгүн өзгөчө сонун темалардын бири бөлүшө турган, бул биздин жашообузда аябай маанилүү болгон темалардын бири экен. Үй бүлө куруу, нике, Кудайдын жолунда кантип нике кыйса болот, нике курса болот, Кудай бизди кантип жараткан, ошол жөнүндө сиздер менен бүгүн бөлүшмөкчү болчумун. Мен кубанч менен бөлүшкүм келет бул сөздөрдү, анткени көп адамдар укса экен деп. Бүгүнкү күндө канчалаган адамдар никени туура эмес түшүнүшөт. Канчалаган адамдар ажырашуу менен келип атат бүгүнкү күндө. Ал бардык баштапкы Кудай жараткан нерсени таптакыр жоготуп коюшту. Унутуп калышты. Кудайдын сөзүнө кайрылбай калышты. Ошон үчүн сөзүм супсак болбош үчүн эң биринчи Кудай жараткан түп нускасын айтып бергим келет, окуп бергим келет силерге. Бул башталгыч китепте 1 бөлүм Муса пайгамбардын башталгыч китебинин 27 аятынан 31 аятына чейин сиздерге окуп берсем, ал жер мындай деп жазылган экен. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди. Укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле, жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Анан Кудай дагы мындай деди. Мен силерге бүт жер үстүндөгү урук чачкан ар кандай өсүмдүктөрдү, мөмөсүндө уругу бар ар кандай мөмөлүү дарактарды бердим. Булар силерге азык болсун. Ал эми бардык жер жаныбарларына, бардык асман канаттууларына, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү ар кандай тирүү жаныбарларга бардык өсүмдүктөрдү азык кылып бердим. Так ошондой болду. Кудай өз эмнени жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Кеч келип таң атты, 6-чы күн өттү дейт. Кудай ушундай кылып сонун үй бүлөнү жаратып койгон экен. Бардыгынын үстүнөн бийлик жүргүзгүлө деген экен. Жаныбарлардын үстүндө, жаратылыштын үстүндө бийликти берип койгон экен. Кудай адам баласына бардык шарттарды түзүп берген экен. Адам баласы жашасын, бактылуу жашасын, бейиш багын коюп койгон экен. Мынакей жашагыла. Кудай өзүнүн даңкы үчүн жараткан экен адам баласын. Жөн эле үйлөнүп, аял эркек кылып жаратып коюп, үйлөнүп, андан ары жашай бергиле деген эмес. Тескерисинче, аялы менен эркекти даңкташ үчүн. Кудай теңир жараткан даңкташ үчүн. Мынакей айлана чөйрөнүгө карагылачы, жаратылышты карагылачы, жаныбарлар кооз, өсүмдүктөрдү карагылачы. Бардык жашоого адам суктанган, бири-бирин карап кубанган жашоону өрүп койгон экен, жердеги жашоо. Мына ушунун үстүнөн бийлик жүргүзгүлө. Ушул кооздуктарга аралашып айткыла. Ар бир Кудайдын эмгегин баалап, Кудайды даңктагыла. Өкөңөр берип, мени даңктагыла деп. Үй бүлөнү ушун үчүн жараткан экен, өзүнүн даңкы үчүн. Жөн эле үйлөнүп, андан ары өзүңөр каалагандай жашагыла деген эмес экен. Эгер биз Кудайды даңктап жашасак, анда үй бүлөдө тынчтык келет экен. Адам бүгүнкү күндө ушул баалуулуктарды жоготуп койгондуктан адам бактысыз жашап калды. Эми аялды дагы кандай кылып жаратканы 2 бөлүм 18 аяттан баштап окусак 2 бөлүм мындай деп жазылган экен да. 2 бөлүм 18 аят 20 аят мындай деп көйлөндүрөт. Анан Кудай теңир мындай деди. Адамга жалгыз болуу жакшы эмес. Ага ылайык жардамчы жараталы. Кудай теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын көрүү үчүн адамды алып келди. Ар кандай тирүү жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду. Адам бардык малдарга, асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду. Бирок ага ылайык жардамчы табылбады дейт. Ага ылайык жардамчы табылбады дейт. Кудай 2 иштен бир иш кылды. Биринчиден жаныбарларды астынан өткөрүп адам атанын топурактан жараткандан кийин ар бирөөнө тиешелүү ат кой деди. Буга чоң акылмандуулук керек болчу. Ар бир жаныбарга ат коюу. Биз өзүбүздүн 5 балабыз болуп, 10 балабыз болуп, ат коюш кыйын чын эле. Акылмандуулук кандай ат койсом, келечекте ал балама кызыма жагабы? Ошол аттар. Мен ошону алдын ала карап туруп, балама кызыма жаккандай ат кое аламбы? Деп ойлошко. Ал эми жер жүзүндөгү бардык Кудай жараткан жаныбарларга ат коюу оңойго турган эмес. Ошол аркылуу ат койду дейт. Бирок ошонун арасынан өзү теңдүүнү тапкан жок дейт. Өзү теңдүүнү тапкан жок дейт. Андан кийин биз ошол улантып 21 аятты окусак, аялды кандай кылып жараткан? Адамга ой берген. Сен жалгыз болгон жакшы эмес. Жалгыз болгон жакшы эмес.
сага аял керек деген ой берген. Өзү теңдүүнү тапкан жок дейт. Ошондо 21-аятында деп көйлөндөр. Ошондо Кудай Теңир адамды катуу уктатып салды. Ал уктап жатканда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Ошентип Кудай Теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди: бул менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт, ал аял деп аталат, анткени эркектен алынды. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен бирге, ошентип экөө бир дене болот. Адам менен аял экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес дейт. Аялды көргөндө кубанды. Чын эле ошол керек болчу эркекке. Кудай адам атаны толуктап, аялды жардамчы кылып берип койду. Аял эркексиз аял эмес, эркек аялсыз эркек эмес. Экөө бирин толуктай тургандай, биринин кемчиликтерин толуктай тургандай көз каранды жана биримдиктүү кылып койду. Чын эле бүгүнкү күндө аял жок, жашоо кызыксыз эркекке. Эркек жок, аял үчүн кызыксыз жердеги жашоодо. Эгер бүт дүйнөнүн баары тең эркектер ээлеп алса, аял заты жок болсо, эркектер үчүн кызыксыз болуп калмак. Ал тукумду көбөйтүлө турган жолу жок болмок. Бири-биринен тажашмак мүмкүн. Кудай сонун кылып туруп, бири-бирине муктаж экенин көрсөттү. Аял менен эркекти өз бейнесине окшоштуруп, топурактан жаратып, жан киргизип койду. Биринчи нуска, түп нуска үй бүлө кылып койду. Никени көрсөтүп, кандай эң башындагы үй бүлө кандай болуш керек эле. Туп нускасы кандай болуш керек эле деген үй бүлөнү көрсөтүп койду. Бүгүнкү күндө биз билебиз, үй бүлө ошол учурда адам ата менен обо эне жашап аткан Бейиш багында, Эдем багында аларга Кудай баардык шарттарды түзүп койгон. Алар айлана чөйрөнөсүн, жаныбарларды, жаратылышты, чымчыктарды сайратып койгон. Адам ошол нерсе менен рахаттанган. Кудайдын жараткан нерселери менен суктанган. Баардыгы тынчтыкта болчу. Бүгүнкү күндө жаштар дагы ушул үй бүлө куруш үчүн сүйлөшүп жатканда жакшы нерселерди арнагысы келет. Гүлдү каалашат кыздар. Гүл бергиси, жакшы көргөн кызына жакшы гүлдү, кымбат гүлдү бергиси келет. Бүгүнкү күндө бир нерсе менен кызыктыргысы келет. Жактырган кызын үй бүлө куруш үчүн кызыктыргысы келет. Жакшы бир нерселерди айткысы келет. Акылдуу нерселерди айткысы келет. Күлкүлүү нерселерди, көңүлүн ачып, күлкүлүү жакшы нерселерди айткысы келет. Кудай ошо башында эле адам атага баардыгы обо энеге даярдап койду. Бейиш багын жаратып койду. Жаратылышта, суунун шылдыраган үнүндө, чымчыктардын сайроосунда, күндүн жаркырап тийишине, абанын тазалыгын берип койду. Мынакей өкүңөр сүйлөшкүлө. Мынакей өкүңөр бир ушулар суктанып мени дамтагыла деди. Экөө бирге Кудайды дамташ керек болчу. Кудай бизди ушундай сонун кылып жаратып койду деп кубаныш керек болчу. Ар бир жаратканына Кудайды дамташ керек болчу. Кудай мына бизге баардыгын белем кылып берип койду. Ар бир ата эне өздөрүнүн балдарына үй куруп бергиси келет. Жумуш бергиси келет, билим бергиси келет. Кудай ошонун баардыгын берип койду. Билим десе билимди, жаратылыш десе жаратылыш, кубана турган күнүн, тынчтыгын берип койду. Экөөнүн ортосунда баталарды берип койду. Мынакей адамдын жаны бар, денеси бар, руху бар. Ошол нерселер кубансын деди. Ошол нерселер аркылуу экөө бириктип, экөө кубанычын Кудайга айтсын деди. Кудай бизди жараттың, рахмат сага. Сага даңк болсун деген сөздү уккусу келди. Адам баласын жөн эле жараткан эмес. Үй бүлө куруп, аял көөс болуп, андан ары жашооңду уланта бергиле деген эмес. Экөө биригип, жердеги жашоо суктанып, Кудайды дамтагыла, мени дамтагыла деген. Негизги максат ушул болчу үй бүлө куруу. Бүгүнкү күндө Кудайды дамтабастан ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгы менен кетти. Өзү каалагандай жашап кетти. Аларда эң башында тынчтык бар болчу. Биринин ортосунда сүйүү бар болчу. Биринин ортосунда кубаныч бар болчу. Бирине жакшы каалоо тилектерди айтчу. Оозунан бир гана жакшы сөздөр чыкчу. Жакшы каалоо тилектерди айтчу. Алдыда пландарды коюшчу. Кандай кылып чогуу ынтымакта жашайбыз. Жүрөктөрүндө улуу тынчтык бар болчу. Алар дайыма Кудайды көрүшчү. Кудайды даңкташчу. Кудайдын баардык жаратылышын көрчү. Эң башындагы үй бүлөгө ушундай Кудай сонун шарттар түзүп берген. Эмне керек болсо жанына, денесине, рухуна эмне керек болсо ошонун баарын берин деп койду. Ал ата болчу. Кудай атабыз. Балдарына кандай, ата эне балдарына кандай кам көрсө, Кудай андан беш бетер кам көрүп болчу.
Бирок адам баласына кайгылуу болгон күнөө кирип, шайтан жолдоруна туруп, ошолордун баардыгын бүт талкалады. Кудайга биринчи каршы чыкты периште, шайтан атка конду. Кудайга каршы чыга албагандыктан, күчү жетпегендиктен Кудайдын жаратканын асыла баштады. Аял менен эркектин ортосун бузгусу келди. Жебе деген жемишти жедирип койду. Үй бүлө ошондон чыр чатак башталды. Үй бүлөдө тынчтык жоголду. Бири-бирин өлтүрө баштады. Ырайым деген жоголду. Бири-бирине жылуу сөздөр жоголду. Аял эмес башка нерселер кызыктыра баштады. Күйөөсү эмес башка нерселерге көңүл бура башташты. Баягы баштапкы үй бүлө жок. Адамдар башка жолдор менен адамдын жанын, денесин, рухун кубандырыш үчүн, рухун тойгузуш үчүн башка нерселер менен алмаштыра баштады. Бүгүнкү философиялар менен алып боло баштады. Адам бүгүнкү күндө эмне керек деп адамдык кыла баштады. Адамга эч нерсенин кереги жок. Кудай жараткан нерсе керек болчу. Аял экөө бири-бири менен жан дүйнөсү менен сүйлөшүш керек болчу. Убактылардын баардыгын жумуш алды. Убактылардын баары тең кантип үй бүлөнү куруш, нан таап жеш керек болду. Ар кайсы жака нан таап жеш үчүн ар кайсы шаарга кетип атышат. Ал эми Кудай баардыгын белең кылып, Эдем багы, бейиш багында баардыгын белеңдеп берип болот. Кыргызда жакшы макал бар. Алма бүш, осма түш деген жашоону берген болчу. Бейиш багында. Азыр болсо эми сен өзүң маңдай терин күнөөгө баткандан кийин өзүңдүн маңдай териң менен табышың керек болуп калды. Өзүң иштешиң керек болуп калды. Үй бүлөдөн бөлүнүшүң керек болуп калды. 8 саат үй бүлөңдөн алыс болуш керек болчу. 8 саат иштеш керек болчу. Оэне, адам ата менен оэне өзүнчө бөлүнүп калганда шайтан келди. Аялды азгырды, күйөөсү жокту, адам ата жокту. Могу жемиштен жечи. Өлбөйсүң, Кудайдай болуп каласың деген алдоо жолдор менен күнөөгө батырыш керек болчу. Кудай силерден жашырып атат. Кудайдай болуп калышыңарды каалабайт, көздөрүңөр ачылат деген канчалаган алдоо менен күнөөгө батырды. Ошол күнөөгө баткандан адамдын көз карашы башкача көз карашы менен карап калды. Менден бир нерсе жашырып атат деген бири-бирине шектене баштады үй бүлөдө. Бири-бирине калп айта башташты. Бири-бирин алдай баштады. Жүрөктө тынчтык кетти. Жүрөккө коркунуч кирди. Баягы баштапкы үй бүлө жок. Эгер бул болбосо башкалар менен үйлөнөм деди. Башкалар менен үй бүлө куюп кетем деди. Биринчи аялын сүйбөй калды. Биринчи күйөөсүнө баш ийбей калды. Баш үй адамдарда баш ийүү жоголду. Сүйүү, бирине ого сүйүү жоголду. Ошонун кесепетинен Кудай кийин осуят берди. Аялдарга айтам, күйөөңөргө баш ийгиле. Эркектерге айтам, аялыңарды сүйгүлө. Ушул эки осуятты аткарбай калышты. Бүгүнкү күндө ушул эки осуятка муктаж үй бүлө. Күйөөсү аялын керектүү сүйүү менен сүйбөй калды. Кудай айткан сүйүү менен сүйбөй калды. Аялы баш ийбей калды. Башка нерселерге, тоскоолдуктар, чечүүдө, үй бүлөлүк суроолор чечүүдө баш ийбей калды. Ушул нерселер Кудайдын гармониясы бузулду. Кудай айткан жолдор бузулду. Никеде кандай болуш керек экени бүт бузулду. Адамдар күнөөгө баткандан бата баштады. Күндөн күнгө убакыт өткөн сайын күнөө күчөй баштады үй бүлөдө. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз. Биз үчүн жаңылык деле эмес. Уят эң ыкылас нерсеге чейин барышты. Эркек эркекке үйлөнүп калды. Аял аялга үйлөнүп калды. Бир эркек бир нече аялга үй бүлө куруп калды, нике кылып калды. А Кудай башында эмне кылды эле? Бир эле аял, бир эле эркек болсун. Жүрөгүңөр экиге бөлүнбөсүн дейт. Экөө бирип Кудайды эле такташ керек болчу. Ушул нерсе бүгүн бузулду. Аз эле нерсе, көп нерсенин деле кереги жок. Аял күйөөсүнө баш ийсин. Күйөөсү аялын сүйсүн. Экөө бирип Кудайды тактасын. Ушул эле нерсе болчу. Башка татаал деле нерсе жок. Күнөөгө баткандыктан өзүбүз татаалдаштырып алдык. Эң башында Кудай адам баласына аял менен эркек бир эле осуят берген. Бир эле осуят. Ушул жемиштен жебе. Жамандык менен жакшылыкты биле турган жемиш, ошондон жебе. Жесең өлөсүң деген бир эле осуят берилген. Башка осуят берген эмес. Калган баардык жемиштерден жей берсең болот деген. Бирок адам баласы укпай коюп, бир осуятты бузду. Жебе деген жемиштен жеди. Ошентип алардын көздөрү ачылып калды.
жаман эмне экенин түшүнүп калды. Эмне жаман экен? Мурун жаман эмне экенин билчү эмес. Кичинекей бала, найсты бала төрөлгөндө басканда жаман эмне экенин билбейт. Так ошондой таза жүрөк болчу. Жир жүрөк жок болчу. Эки жүздүүлүк, калпычы, урушчак, талаштык, тынчтык жок. Киши өлтүрүү деген жок болчу. Андай оюна да келген эмес. Тазалык жана ыйыктык бар болчу, бүттү. Күнөө киргенден баштап адамдар күндөн күнгө Кудайдан алыстады. Күндөн күнгө бири-бирине бөлүнө баштады. Шайтандын максаты Кудайдан биринчи бөлүш керек болчу. Экинчи максаты аял менен эркекти бөлүш керек болчу. Үчүнчү максаты үй бүлөнү, төртүнчү максат мамлекетти бири-бирине бөлүш керек болчу. Бөлүп талкалаш керек болчу. Анын максаты ушул. Көпчүлүгү бүгүн шайтандын насыяттарын аткарып башты. Уруш, талашты, чыр-чатак шайтанга тиешелүү болчу. Көрө албастык бул шайтанга тиешелүү болчу. Ажырашуу бул шайтанга тиешелүү болчу. Балдарына боорорго таштап кетүү, ата-энесин таштап кетүү бул шайтанга тиешелүү болчу. Ошол шайтандын насыяттарын аткарып башташты адамдар. Күнөө киргенден баштап алар Кудайды таңдаш керек болчу. Ошондон баштап тынчтык бузула баштады. Эми бүгүнкү күндө адамдар андан ары чегин токтотуп Кудайга кайрылып, кайра ушул насыяттарын аткара баштаса, анда Кудай бүгүнкү күндө деле батасын бергиси келет. Бүгүн деле батасын бергиси келет. Адам эң маанилүү болгон түбөлүк өмүрүн жоготуп койду. Түбөлүк тозокко кете турган шайтандын тилин угуп, эми адам түбөлүк Кудайдан ажыраштырбаса керек. Кудай башында жөн эле ажыраштырбастан эми түбөлүк чеги жок тозок менен бейиштин ортосундай ажырашууну алып келгиси келди. Аял менен эркекти бөлгүсү келип атат бүгүнкү күндө. Элди бөлгүсү келип атат. Тынчтыктар бузулуп атат. Көп жерлерде согуш, ачарчылык, бирин көрө албастык, басынтуу, кемсинтүү, өзүн жогору сезүү күнөөлөрү алдыга келип атат. Бир гана Кудайдын сөзүн угуп аткаруу. Адамдар бири-бирине душман кылып койду. Бир тууганды душманга айландырышты. Ушул эң жердеги бактылуу үй бүлө бейиштин бир бөлүгү деп айтылат. Жердеги бактылуу үй бүлө. Биз урушканга маш болуп калдык. Биз маша баштадык, кантип уруш керек, кантип жек көрүш керек экенине маша баштадык. Ал минтип айтса, мен минтип айтайын деп атаандашуулар баштады. Ошолордун тескерисинче басынуу, моюнсунуу, Кудайга кайрылуу керек болчу. Ыйык жазууга кайрылыш керек болчу. Баштапкы нускага келиш керек болчу. Ал жок, адам алыстагандан алыстай баштайт. Канчалык алыстаган сайын Кудайга кайрылык ошончо оор боло баштайт. Тынчтык издеш кайра кыйыныраак болуп калат. Ар бир адам жүрөгүндө тынчтык жоготу. Кудайдын тынчтыгы кетти. Ичтеги тынчтык жок, баарынан жаман. Баарды уюңда баары болуп турса дагы, буюм денеңе керектүү нерселер болуп турса дагы, бирок жүрөгүңдө тынчтык жок болсо, ал байлыктын деле кереги жок болуп калат. Эгер жүрөгүңдө тынчтык болсо, Кудайдын тынчтыгы болсо, анда баардык суроолор чечилет экен. Үй бүлөдөгү, жердеги жашооңдогу. Ошентип Кудай эң биринчи нуска үй бүлөгө кайрылгысы келет. Ошентип Кудай силерге ар бирөөңөргө батасын берсин. Кудай силерге ушул баш кетирген каталарыңарды ыйык жазуу менен кайра оңдосун келет. Кудай бизден сураган. Кудай каалайт кайра баштапкы тынчтыкка келишибизди. Биз канчалаган шайтандын сөзүн угуп, үнүн угуп, биз талкалап таштадык. Талкалаганга маш болуп калдык. Кудай аны каалайт. Эми кайра тынчтык алып келсек, Кудайдын жолундагы үй бүлө куруулар азыр кайрадан жанданып, тынчтык алып, эң башындагылар кетип барат. Кудайга ишенген адамдарды көрүп, ата-энелер, туугандыктары күбөлөндүрүп атат. Чын эле могу Кудайга ишенип калды. Үйүндө ынтымак болуп калды. Мурун болсо ичкилик ичип алып, кантип аялын сабаганы мактанчу. Кантип жыргап жүргөнү мактанчу күнөө менен. Күнөөгө батып жыргаганы мактанчу. Азыр анын баары тең ыплас экен. Кудайга жакпаган экен. Кудайга кайрылгандан кийин адамдын көздөрү ачыла баштады. Шайтан адамдын көздөрүн жаап койгон. Сокур кылып таштаган. Жаманды жакшы кылып көрсөтүп койгон. Жакшыны жаман кылып көрсөтүп койгон. Ошол ачкени чечишибиз керек. Кудай өзү эле алып салбаса, адам өзү ала албайт. Анткени адамдын жүрөгүндө шайтан орнотуп койгон эң жаман күнөөнүн толуктугу, баардык күнөөнүн толуктугу адамда текеберчилик бар, пайда болду. Ошол моюн сунгусу келбейт. Ошол уккусу келбейт. Ошол баш ийгиси келбейт. Ошол сынгысы келбейт. Ошол басынгысы келбейт. Текебер адамды өлүмгө алып келет деди. Текебер адамды өлүмгө алып келет экен. Ошол текеберликтен токтотуп, ийкемдүү жолго кириш керек экен.
Егер мен денемді дағы денеге салыштырып қойған екен, денеге салыштырып қойған екен, мен бір нәрсе алыш үшін жерден бір бұйымды бір бұйымды алыш үшін мен бұттарым иіледі, қолдарым иіледі, белім иіледі. Бардығына иілу керек екен. Адамның текебердүүлігі иілуін қалайды екен. Кекірейіп түс тұрғанды қалайды екен. Ал еш уақытта мақсатына жетпейді. Кекіреген адам, текебер адам еш уақытта мақсатына жетпейді. Иілмейінше, башын иімейінше, тізесін иімейінше, белін иімейінше, қолын иімейінше еш уақытта Құдайдың тыныштығына келе алмайды екен. Құдай текебер адамға, кекіреген адамға қарсы, икемдүүлөргө, мойынсұндағандарға ал мақұл. Келіншегіңіз баш иіп, тіл алшақ болып тұрса, сен де иіле аласың. Сен иіп тұрсаң, келіншегің де иілер. Құдай ошол икемдүүлүктү көтөрткөн бүгүнкүндө. Ошондо гана тынчтык келет экен. Құдай силерге батасын берсин.